эч кандай баштапкы төлөмү жок, эч кандай банкы жок. Рассрочкага келип ушул жаңы BI'ди Машина жарабай калса дагы машинанын баардык стоимостун компания төлөп берет. 100%. 100% полный. Жылына 120 миң сомду 2 айын жабып коет. 2 айын жаап берет. Силерди реклама кылып, силерди кыйнап алгыла деп үгүтүп аткан жерибиз жок. Болгон бизде неси жакшы? Эч бир тыйынды талап кылбайбыз да. Тыйынды деген кандай? Эч ким кеткенде тепловой насос деген бул чоң роль ойноп атат, ошого бар болуп. Эмне ал тепловой насос? Баардык расходдон тышкары кемин 2000 сом чөнтөгүндө калат. Канча саат иштейсиз? Монополик, урматтуу алып аткан кардарлар, менден силерге бонус болду. Кайталап коечу, мага чалбаңыздарчы, чын суранам. Мага чалып же мына алиге чейин жататып келишет. Очередке туруп көрдүңүздөр, дагы жетишпей калбаңыздар да. Баса, мекендештер, көптөн күткөн баштапкы төлөмү жок. Рассрочкага, таксиге жаңы BI'ди электромобилдеринен 200 штук келди туугандар. Видеодон алыстабай туруңуздар. Данияр Ажике менен мен силерге да кененирээк маалыматтарды алып берейин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай Ажике, жакшысызбы? Жакшы Кудай шүгүр. Дагы 200 штукту алып келдиз. Ооба, элдин талабы болгон үчүн дагы 200 штук алып келдик. Жакшы экен. Туугандар өткөндө 100 штук алып келген, ошондой э? Ооба, 100 штук алып келгенбиз. Анын элдерин баары алды. Азыр айдап жүрөт, Кудайга шүгүр. Жакшы, 3-4 ай болду. Эмди дагы талап болгон үчүн 200 штукту алып келип атабыз. Жакшы экен, эл кызматында. Кудай буйруса. Ажикем Кудай буйруса, анда эмесе жаңы көрүп аткандар бар болуш керек. Биз кененирээк маалыматтарды алып беребиз. Видеодон алыстабай туруңуздар. Эч кандай баштапкы төлөмү жок, эч кандай банкы жок. Рассрочкага келип ушул жаңы BI'ди масловый электромобилдерди алып, такси кылып иш кылсаңыз болот. Анда эмесе суроону баштайын. Бул машиналар жаңы, масло. Кайсы Бул жылкылар? машиналар жаңы 2024 чыкканына 1 ай болду заводдон. 2024. Ооба, 2024. Сонун экен. Шарттары мурдагыдай эле болот атабы? Ооба, шарттары мурдагыдай. Күнүмдүк төлөм 2300 сом. Анан 2 график менен тамдаса болот. Бирөөсү 3 жылда төлөсө болот. Выходной жок иштеп. Экинчи графиги жумасына 1 жолу выходной алса болот. Ал күнү төлөбөйт. Бирок төлөм 3,5 жыл болот да. 3,5 жылга жетпеген бир убакыт болот. Выходной көбүрөөк, бирок жылы 3,5 жылга. Бирок баасы ошого эле баа да. Ошол эле бааны төлөйт. Андан тышкары ошо түшүндүрүп кете турган нерсе бул форс-мажорный убакыт деген бар. Мисалы ооруп калса же жакшылык жамандык эми кыргыздарда боло берет да. Ошол күндөрүн алдын ала бизге айтып, ошол күнүн акчасын төлөбөйт. Баягы келишим түрү менен туугандар, өткөндө биз чыгарганда комментарийге аябай көп жаздыңыздар да, ооруп калсам эмне болот, бузулуп калсам эмне болот, кысыктап калсам эмне болот, ар кандай ушундай комментарийлерди жаздыңыздар. Ошонун баарына шарттар каралган. Күнүнө 2300төн төлөй бересиздер, баягындай форс-мажорлорго убакыт бересиздер, төлөнбөйт. Ал убакыт төлөнбөйт. Жакшы экен. Андан тышкары дагы Яндекс такси төлөп берчү эле го, жылына 120 миң сом беле андай. Азыркы учурда Яндекс ошо машинага реклама жабышкан үчүн, брендинг жабышкан үчүн жумасына 2,5 миң сом төлөп берет. Жумасына 2,5 миң сом. Ошону санаганда жылына 120 миң болуп калат. Кыскасы ошол күчүндө. Ооба, ал күчүндө ар бир водитель ошо акчаны тыйында өзү алышып атат. Жылына 120 миң сомду силерге бая Яндекс наклейка жабыштырган үчүн Яндекс эле 2 айын жабып коет. 2 айын жаап берип атат, караңыздар. Андан тышкары баягы страховый полис кандай болуп атат? Бизде машиналар каска, ОСАГО экотең оформленный болгон. Машина эгерде ДТП болсо, эгерде машина жарабай калса дагы, машинанын баардык стоимостун компания төлөп берет. 100%. 100% полный төлөп берет. Эч актан коркунуч жок. Мисалы бизде бир ДТП болду. Анын полный машинанын багаж, алдыңкы капот полный жасап берип атат да компания. Эч нерсе адан чыгым болгон жок. Ал болгон эмне кылды? Ал болгону барды да башка жактан арендага машина алды, иштеп жүрөт, бүттү. Бизге төлөм да төлөгөн жок. Машинада страховка жазалып атат да. Страховый компания силерге төлөп жазап берип коет. Ооба, жазап берет. Бирок ага күнүнө водитель 100 сом төлөш керек болот. Күнүнө болгону 100 сом төлөйсүздөр страховый полиске. Баягы кырсык ДТП болсо Кудай сактасын. Бирок ошол жаман айтпай жакшы жок дейт. Баягы көптөр комментарий жазсыздар да, ошон үчүн айтып атам. Кырсыктап калсам эмне болот, токтоп калсам эмне болот деген чоң ар кандай бүдөмүк ойлор силерди көбүрөөк кыйнады да. Ошон үчүн мен силерге баардык суроо жоопторду ачык чыгарып берип жатам да. Мисалы бул өзүңкү эле эмес,
тиги экинчи тараптагы машинаны да оңдоп берет. Экинчи тарапты да оңдоп берет, экинчи болгону тарапты. күнүнө 100 сом төлөп койсо. Күнүнө 100 сом төлөйт болгону. 100 сомго сууду эле ичип коюп атат да. Ооба. 100 сом төлөп коюп кенен айдаган жакшы экен да, туурабы? Жакшы экен. Андан тышкары бул машиналарда неси жакшы? Жана айтып атпайбы, 10 жылдан кийин же 3 жылдан кийин бул машина жарабай калат деген сөздөр болуп Ошондой эле атпайбы? комментарий көп жазып атасыздар. 3 жылдан кийин консерв болуп калат деп атат. Жүрбөй калат деп, кирпич болуп калат деп ар кандай комментарий жазып атат. Биз азыр рынокто көрүп атабыз, BYD E5 деген 2018-2017 машиналар азыр айдап жүрөт да Бишкектечи. Ошол эле мойдон. Ошол эле мойдон эми албетте ходовка жагын жасаган, анча мынча бир нерселер жасагандыр, бирок дагы эле айдап жүрөт. Консерва болбой эле да. Туугандар, мен негизи айтып кетейин сиздерге. Өткөндө 100 машина келгенде реклама тартып элек ушунчалык негатив жазсыздар. Мен ушунчалык таң калдым да. Анда кукс ичип жашаш керек, суу ичип жашаш керек. Кийин кайра келип да бир тартып бердим да. Тапкан акчалардын баарын экранда көргөзүп фактически. Анда да ишенбедиңиздер да. Эми мындай туугандар, бул сиздерди реклама кылып, сиздерди кыйнап, алгыла деп үгүтүп аткан жерибиз жок. Болгону очередде турган адамдар көп, туурабы? Ооба, көп. Ошолорго маалымат жеткирип коелу дедик. Машина келди депчи. Тыйындын эки жак бети бар да. Бир жак бетин карасаң, туура сиздер айткандай күнүнө 2300 кымбат көрүнө берет. Бирок экинчи жак бетин карасаң, бул адамдарга ыңгайлуу болуп атпайбы, туурабы? Ыңгайлуу болуп атат. Ушул эле жаңы машиналарга 2300 сом арендасын төлөп иштеп атат. 2300 эмес болсо да бир 2000 сом төлөп иштеп аткандар бар да. 2000 сом төлөп иштеп атат. Бул зато машина өзүнө калып атат, туурабы? Калып атат, туура айтасыздар. Ошону да эске алыңыздарчы. Жакпаса, албай эле коюңуздар, жазбай деле коюңуздар да. Анан мына элге ыңгайлуу болгон үчүн, суроо талап көп болгон үчүн да 200 машина келди деп атасыз, туурабы? Эми бул жерден биз эмне үчүн кээ бирлер айтып атат да, реклама чыгардык, бирок мурункуда реклама чыгарганда 100 машина калбай калгандан кийин эмне үчүн реклама чыгардыңар деген сөздөр болду да. Ооба. Азыр биз 200 машинага реклама чыгарып атабыз, себеби эмнеге? Көбүрөөк кишиге маалымат жетсин деп. Ошо көбүрөөк кишинин арасынан биз дагы ар бирөөнө бере бербейбиз. Арасынан биз тандап беребиз, себеби дегенде өзүбүздүн шарттарыбыз бар. Кандай шарттар айта кетейинчи? Ал жакта шарттар, эң биринчи шарт бул машина таксиге. Бир гана таксиге беребиз. Таксиге иштеш керек. Анан экинчи шартыбыз ошо таксиде иштеп жүргөн анын тажрыйбасы болуш керек да. Анткени себеби таксиде бардык эле иштеп көргөн эмес да. Үчүнчүдөн ошо Яндекс фирмада блокко турбаган болуш керек да. Блокировкада турган. Чорный списокто эмес. Чорный списокто болбош керек. Ошолар. Анан калгандарын келгенде мисалы аялынын уруксаты, ошондой документтер болот, ошо документтерди чогултуш керек болот да. Калган ошо офиске, кеңсеге келсин, ошо кеңседен баардык маалыматты ошол жерден түшүндүрөбүз. Кыскасы ким кериңден келип эле ала калайын дей албайт. Өзүнүн талаптар, шарттар, справкаларын толтурат экенсиздер. Андан кийин бере бересиздер. Болгон бизде неси жакшы? Эч бир тыйынды талап кылбайбыз да. Тыйынды деген кандай? Эч ким келип бир акча бербейт да. Келет, документин эле чогултат, бүттү. Баягы ортодон акча сурамай жок да, бизге буга акча бер, диге бер. Коррупция жок. Ооба, жок. Таза тандамай. Таза тандамай. Жакшы экен. Мен суроом да, буга чейин 100 машиналарды алып келдиңиздер. Ооба. Мындай иш жүзү кандай болуп атат? Адамдар төлөй албай калып, кыйналып калып аткандар жокпу? Эми иш жүзүндө бардык эле төлөп атат. Албетте арасынан келип тапшыргандар болду. Эми анын тапшыргандын себеби ден соолукка байланыштуу. Возрастта байкелер болчу. Же бирөөлөр Европага кетип атып, же бир жакка виза утуп алып, ошентип кеткендер болду тапшыргандар. Эми анын машинаны тапшыргандан кийин эртеси күнү эле башка киши алып кетип атты да. Баягы төлөгөн акчалары андан бери айтып кетеби, кандай болот? Ал төлөгөн акчасы бизде калат. Ал акчаны кайра бербейбиз. Бирок кийинки берип аткан кишиге ошо төлөгөн акчаны минус кылып туруп беребиз да. Экинчи алган кишиге кайра нолдон эмес, канча акчаны төлөп койгон болсо, ошончо акчаны кемитип иштеп кете берет да. Жакшы экен анда, биз. Дагы кандай суроо жооптор? Эми суроо жооптор, машина тууралуу суроо жооптор көп болду. Кандай машина деп. Кудайга шүгүр, Бишкекте жакшы машина. Фактически 380 километрге жетип атат айдагандар. Фактически 350ден 380ге чейин жетип атат. Эми кышында деле ойлойбуз, бир 300 километрге жетет окшойт депчи. Бул да анткени тепловой насос деген бул чоң роль ойноп атат, ошого бар болуп. Эмне ал тепловой насос? Тепловой насос деген бул ичиндеги ошого печкага көп расход кетпейт деген сөз да. И батарейканы да жолу кармап турат да. Кышында көп износ болбойт экен да, батарейка көп расход болбойт да күн суук. Өзү баягы изилдеп көрүп аны алып келип атасыз да, монча BYD-лерди жөн эле алып келе калган жоксуз. Мисалы комментарийлер жазышып атпайбы, кышында жарабай калат, жүрбөй калат деп. Андай бир тест жактары жок бекен? Жок, азыр деле мисалы уже суук түшүп баштады да, мисалы көлдө жүргөндө суук болуп атат.
печканы сайган водительдер болуп атат, бирок айтып атат, жакшы экен, көп расход болбойт экен деп атат да. Азыр бизде Бишкекте 100 машина эми уже көрүнүктүү болуп калды да. Ар бир жерден эле биздин машина көрүнүп турат. Анан 100 водитель иштеп атат. Деги да бир кемчиликтер чыкмак да буга чейинчи. Азыр бузулбай эле. Бузулбай эле баары жакшы Кудайга шүгүр. Тапкандары жакшы, баягы приоритет баягы өйдө турган себептен баягыдай эле системада биринчи булар иштеп атат. Буларга заказ көбүрөөк түшүп атат. Заказ көбүрөөк, Ооба. Эми 2300 төлөгөндөн тышкары өздөрүнүн акча калып атат да. Канча калып атат? Дагы бир жаңыртып коелучу, жаңы угуп аткандар бар да. Эми бул Минимумдан максимумга чейин айтып коелучу. иштегенге жараша 2000ден нары таап атат. 2000ден үстүндө. Бизден түшкөн бизге акча бергенден Баардык расходдон тышкары кеминде 2000 сом чөнтөгүндө калат. Канча саат иштеш керек? Эми бир 8 саат, 10 саат, 12 саат, 13 саат ушундай иштегендер бар да. 8ден 10 саатка чейин 2000ден максимум канча таап атат? Максимум 5000 эле тапкан бар 5000 бизге төлөгөндөн тышкары. Жакшы экен, Ооба. Эвополиктер берилеби айткандай? Эвополиктер Жомарт ажыке себепкер болду. Негизи ал поликтер сатылмак, бирок машиналарга белек катары берип атабыз да. Эвополик урматтуу алып аткан кардарлар, менден силерге бонус болду. Ажыкени көндүрүп, эми берип койбойсузбу деп отуруп, макул деп ошол жерде мартты кармап жибип, Эвополикти кошуп берди. Менден белек эстеп турасыздар. Менин каналыма катталып, лайк басып турасыздар. Силерге полик менден бонус болгон үчүн. Суроо жооптор калган жокпу? Билбейм да, канча суроо жооп болсо. Негизгиси туугандар дагы айталып коечу, мага чалбаңыздарчы, чын суранам. Мага чалып мына алиге чейин жадатып келишет. Мен жөн эле блогермин, мен реклама кылып берип атам, менин бул машиналар менен тиешем жок. Ошол экрандан номерлерди калтырабыз, ошол жака чалыңыздар, ал жак өчүк экен деп кайра мага чаласыздар. Ушунчалык мага тоскоол жаратып атасыздар. Өзүм да ишим көп адаммын да. Анан баягы звонок келет, чалсаң мен электромобиль боюнча деп неметишет да, мен аябай кыжалат болуп кетип атам. Мага чалбаңыздар. Дарегин айтып коюңузчу айтканда. Дареги Жумабека 241. Жумабека 241 ориентир боюнча? Ориентир боюнча бул Фрунзе Молодая гвардияга жетпей, ошо райондо да. Ошол жерден 2 гисте бар, 2 гисте Жумабек 241 деп жазса чыгат. Ошо чыгат, ошол дарекке барасыздар. Бул биз турган жер мына туугандар караңыздар. Канттагы терминалда машиналар четинен түшүп атат. Азыр канча машина келип калды уже? Азыр 80 машина келди. 80 машина. Калган жолдо келатат. 120 жолдо келатат, 120 жолдо келатат. Уже продажа башталдыбы? Качан булар баягы өзүңүздүн немеңизге барат? Булар Кудай берсе 1-2 күндөн кийин бул жактан чыгат. 1-2 күндө чыгат. Барат офиске. Ал жактан дагы документтер бар, 2-3 күндүк документ. Кыскасы бир жумада уже чыгат, элдер алып баштайт. Кыскасы келиңиздер, баягы очеред күтүп аткандар, эртерээк жетишип калыңыздар, болбосо очередке туруп көрдүңүздөр, дагы жетишпей калбаңыздар да. Баса 200 машина түгөнүп калса дагы алып келесизби? Эгерде талап кылса дагы алып келебиз. Алла ыраазы болсун. Кудай берсин. Ишиңизге ийгилик. Мына туугандар, видео лайк басып коюңуздар, биздин каналга катталып коюңуздар. Жана ошондой эле бул видеону сөзсүз түрдө группаларга жөнөтүп коюңуздар. Өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө да каала дейт. Өзүңүз эле иштеп, акча таба бербестен баягы эмне жумуш кылсам деп, же болбосо мигрант болуп четке кетем деп жүргөндөр болсо дагы себеп болуп каласыз. Үй бүлөсүнүн жанында, ата энесинин кашында ушул жерде иштеп, такси кылып акча тапкан инсандарга себеп болуп каласыздар. Мен видеону жыйынтыктан видео лайк басып коюңуздар.